Рысбек Кадыркулов жаңылыктардан калбай баарын убагында билип көрүүгө аракет кылгандардын бири. Китепканадагы компьютердик жабдуулар жана өзгөчө ылдам интернет айыл тургундарына абдан жакты. Бош убагында келип өнүккөн өлкөлөрдүн айыл чарба тармагындагы жетишкендиктерин, өзгөчө талаачылык жумуштарды YouTube'дан көрүп сабак алууда. Пайдалуусун тең туштарын айтышып бөлүшүшөт. Ачылган жакшы болду бизге айыл жерине. Келип керектүү нерселерди алып, бош убакта келип көрсөк болот экен да бери келипчи. Айыл элдин болгон жакшы болот да, келип бекер келип көрүшүп, маалымат алса болот да жерде. Кызыктуу нерселерди келип көргүлө деп айтарында. Китеп окуса болот экен, келип жерден көрүп бардыгын. Өзүңө эмне болсо, кааласаң ошону келип көрсөң болот экен да. Бүт кур калбайт экенсиң, баарын көрөт экенсиң. Бекер интернет, Wi-Fi жана жылуу имарат. Айылдагы мындай шарттар баарына жакса керек. Китепканада компьютер гана эмес, букриттер, тагыраагы электрондук китептер дагы бар. Баары элет калкы үчүн. Айыл өкмөтүнө жумуштап келип кезек күтүп турган маалда бул китепканага кирип, убакытты туура пайдаланууга дагы болот. Бул электрондук китепкананы ачуу бул заман талабы биринчиден. Экинчиден өздөрүңөр биздин библиотекада китеп окуу окурмандар азайып кетти. Бунун максаты бүгүнкү күндө ошол библиотекалар бираз жандандыруу максаты болду. Экинчиден жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамында атайын биздин бир 18 беренеде пункт бар, 19 жергиликтүү калктын бош убактысын уюштурууга шарт түзүү деген. Ошол максатта ошо электрон китепкана ачылып атат. Компьютердик жабдуулар айыл өкмөтү тарабынан камсыздалды. Айылдын окурмандары электрондук китептерди окуп, замандан кем калбай, санариптештирүүнүн пайдасын көрүшүүдө. Айрымдар китепканадагы компьютерлер аркылуу өлкөдөгү жаңы кабарларды, өзгөрүүлөрдү окуп билишет. Тоолуу шартта жайгашкан айыл калкы үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк. Себеп дегенде азыр бүгүнкү күндө баары интернет менен байланыш болуп калды. Санарип аймакка да өтүп атабыз. Ушу айыл тургундарын ар биринде мобилдик телефон болсо дагы көб үйдө компьютер жок. Компьютер менен ушул келишип ушул жерден пайдалануу максатында дүйнө менен байланышуу максаты, бош убактысын туура максатта, туура багытта өткөзүү. Бу жерде интернет, Wi-Fi бекер. Жалаң эле биздин ошо коюлган букридер, жалаң эле компьютер менен өздөрүнүн мобилдик телефондорунан Wi-Fi кошуп алып, бекер маалыматтар алып, өзүнө керектүү маалыматтарды жүктөп кетсе болот да. Санариптешкен китепкананын шарты дагы кыйла жакшыртылды. Кооз текчелер жасалып, жаңы басылган китептер менен толукталды. Пандемиядан кийин окурмандардын китеп менен болгон байланышын чыңдоо үчүн 200 000 сомдун тегерегинде акча жумшалган. Бул суммага жогоруда 4 компьютер, 5 букриттер, түстүү принтер жана китептер үчүн текчелер алынган. Китеп фондубуз жаңы китептер менен толукталып жатат да. Анан ушул айыл элине чакырып кетет элем. Быйыл мынакей китепканабыз нече жылуу, жарык, бардык жаңы китептер, жакшы маалыматтарды алса болот. Бардык тармак боюнча жаңы китептер менен толукталды. Балдар үчүн дагы жомоктор, айыл чарба үчүн, мугалимдер үчүн методикалык немелер, классикалык изилдөөлөр деген бүт бардык тармак боюнча бар экен да. Айыл элин жана китеп окурмандарыбызды ушул келип окуп, жакшы маалыматтарды алып кетүүсүнө чакырам. Билим берүү тармагына чоң көңүл бурган айыл өкмөтү санариптештирилген китепкана окуучулар үчүн да пайдалуу экенин белгилешет. Бүтүрүүчүлөр келип китепкана окубастан интернеттин жардамы менен жалпы республикалык тестирлөөгө да даярдык көрүшсө болот. Белгилей кетсек, Талас облусундагы айылдарда мындай шарттагы электрондук китепканалар аз.